Assalamu alaikum hurmatlı avalar, apalar, eceler. Bugün uşul biz bilen joluguşuga kelgeniңиздер üçün sizlerге tereң ыраазычылык билдирем. Ар дайым жараткан Аллах жакшылыктарда жолугушуп жүргөн күндөрдү насип эткен болсун. Эгерде кимдер бир суроолор болгон болсо, акырын жазып туруп бересиздер. Ayağında bardıq sorularga жооп бергенге аракет кылабыз. Биздин бүтүн Кыргызстан саясий партиясын айтпаса да, дебесе да, жолугушпасак да, сиздер жакшы билесиздер. Канча жылдардан бери бир гана позицияда, бир жолду бараткан партиянын бирибиз. Шайлоо деген бул тандоо. Бул тандоо. 16 партия баратабыз. 16 партиянын ичинен тандоого сиздердин укугуңуздар бар. Bazarga barganda kartoşkanı da tandap alasızlar. Etти de tandap alabız, nandı da tandap alabız. Gerek bolsa bazardan emneni satып alsak oşonu tandap alıp otabız. Köçödөн büt Batkenden beri keletabız. Büt köçö ушундай сүрөттөр. Çılmaygan. Ova dep koyuptur, emneki ova bilbeybiz. Ушул көчөдө кимдердин сүрөтү турган болсо билиңиздер, ал ошол бийлик эркелеткен партиялар ушу көчөгө сүрөттөрүн илишет. Ошол сыяктуу айтам, мына столба кучактаган, темир кучактаган, базар кучактагандардын бардыгы көчөдө турат, көчөдө калып кетсин. Биз сиздердин жүрөгүңүздөрдөн орун алып, биз жогорку кеңеште турганды насип этсин бизге. Биз чыныгы шайлоону, чыныгы бийликти элге кайтарып берели деп баратабыз. Konstitutsiyalık özgürtüğünü sözsüz жасайбыз inşallah biz oşo жерге жетсек. Кантип? Биринчиси, бизге 120 депутаттын кереги жок. Бизге 60 депутат жетиштүү. 800 миллион сом сарптайт экенбиз жогорку кеңешке bir жылда. Ошонун 400 миллионун кыркып салышыбыз керек. 400 миллионго мектеп курушубуз керек, оорукана курушубуз керек. Мына кечекинде апаат келгенде көрдүк го, өкмөт жок экен го. Bizge 25 ministerдің керегі жоқ, 11 minister жетішті болады, işeniңіздер. Барын қысқартабыз. Bizge өкмөттің керегі жоқ, ел тарабынан шайланған президент өкмөттің башында отырсын. Керт башы менен жооп берсин. Biz Құдай буйырса, мына ушундай арамзалык менен, ушундай куулук менен күрөшүш үчүн барабыз. Конституцияны өзгөртөбүз. Құдай қаласа елдің бийлигин елге кайрылып беребиз. Biz райондук кеңеш, областтык кеңеш дегендерди, че районду, че областты жоюшубуз керек дагы, папке көтөргөндөрдү азайтып, эл жогорку кеңешке депутатты түздөн түз өзү шайлаш керек. Ассаламу алейкум дейт. Адахан мырза, Кызылкыя шаарына караштуу ЮКЦ заводун Ноокат районун талашып утуп алышкан. Ошондо жаныңыздагы Жамалдинов Кызылкыяга каршы чыгып, Ноокатка караштуу деп демилге көтөргөн. Жогорку кеңеште ЮКЦ заводун кайра Кызылкыя шаарына кайтара аласызбы? Мен бир нерсени билем. Түштүк цемент заводу бул Кыргызстандыкы. Сага чоң рахмат, биздин Зияш классташыбыздын ак ниетин, ак экенин жана Зияштын эли үчүн ак ниетин билдириңиз. Билдиргениңиз үчүн чоң рахмат. Классташтары дейт. Азамат, мына замандын өзгөргөнү. Адатта өзү классташтар оппозицияга чыгышат эле. Азыр классташтар күйүп жанып, Зияш мырзаны колдоп атасыздар, демек эмгеги ак экен. Депутаттардын саны 5 жылдан кийин азаябы, пенсионер апа дейт. Жок, эгерде биз көпчүлүк добуш менен барып калган болсок, биз конституцияга өзгөртүүгө, демилге көтөрүүгө күчүбүз жетип калса, биз шайланып баргандан керек болсо 6 айдан кийин, керек болсо 3 айдан кийин кайра шайланып барууга даярбыз биз. Биз элге окшоп акча чачпайбыз. Кап ушунча күйүп кетти, 5 жыл туруп туралы жок. Качан биздин күчүбүз жетсе, ошого даярбыз. Мен макул эмесмин деген кыймылыбыз 200 миңден ашык кол топтогонбуз. Конституцияга өзгөртүү киргизели деп. 300 миңге жеткире албай койдук.
Шайлоо системасыга болгон көз карашыңыз кандай? Тескери, мен айттым, баягы партиялык шайлоону токтотушубуз керек. Ар бир киши өзү келиш керек. Окуу жайлар боюнча оюңуз. Биздин программаны карасаңыз бар. Бизде окуу жайлардын 7-өн гана мамлекеттик кылып калтырып, калгандарын равнопартнерский дейт. Эгерде кааласаң иштет, кааласаң окут. Тыйыным бар, билимим жок деген болсоң, атаңдын барып, атын саттагы барып өтө бер. А бирок мамлекеттик окуу жайга окуй албайсың. Мамлекеттик окуу жай бизге керектүү адистерди тандайт, даярдайт, чыгарат. Менин көз карашым ушундай. Эгер баары партия болсо кандай болот? Баракелде, менин айтып жүргөн сөзүмдү айтып берсеңиз. Кыргызстанда бир эле партия болуш керек. Ал кайсы партия билесиздерби? Касиеттүү Кыргызстандын эли деген партия. Бүт башка бир да партия болбош керек. Партиянын лидери Мадумаров дейт, сизден сураныч ушул суроого так жооп берип койсоңуз дейт. Элдин ичинде сөздөр бар. Мадумаров алган упайын сатат бийликке. Чоң суммага, ошон үчүн бийликке тикес үйлөйт деген сөздөр бар. Ушул сөз туурабы? Мына ушул баягы жылмайып тургандардан бирөөлөрүнөн берилген суроо ушул. Ар бир киши пейилинен тапсын. Ар бир киши ниетинен тапсын. Жооп берем. Жооп берем. Эми мен жазылганына карадым да, карапайым эл мындай жазбайт. Муну эжекей жазган. Иштегендерден бирөө сулуу да. Почерки сулуу. Сиз жаздыңызбы? Мугалимсизби? Жок. Мейли. Мына ушул аябай сулуу жазылган экен. Ошону уламай айтып атам да, аксакал. Мен эч качан өмүрүмдө бир нерсени бир жерге сатып көргөн эмесмин. Бул бир. Экинчиден, мен 11 жылдан бери жумушсузмун. 2. Жогорку кеңеште депутат болуп жүрүп, өкмөттө иштеп жүрүп, мен өкмөттөн жарым сындырым калем алган эмесмин. Калем. Мен мамлекеттен, өкмөттөн бир кирпич алган эмесмин. Мен мамлекеттен бир метр кагаз алган эмесмин. Эгерде мен түшүнбөдүм, алган упайын сатат. Каяка сатат? Мадумаровду сатып ала турган бийлигиңде жок, Мадумаровду сатып ала турган мамлекетиңде жок. Алмаматов айткандай, азыркы келе жаткан оппозиция партиялар дагы мамлекетти оңдой албайт. Себеби өмүр бою Кыргызстан эгемендүүлүгүнөн ажырап кала турган болуп калды. Буга сиздин оюңуз. Менин жообумду бүтүн Кыргызстан партиясынын колдоочусу Кочкорова дейт. Менин оюмду баскылачы мына азыр эми башта телевизордон көрсөтпөйт эле. Мына ушул телефонду бассаңар эле туратпы? Менин 95-жылы сүйлөгөн сөзүмдү киргизип коюптур. Алла ыраазы болсун, ким болсо дагы ошо сактап калганына. Мен Аскар Акаевичке сүйлөп атам. Заводдорду, фабрикаларды, колхоз, совхоздорду жоюп, элди тентитип жибересизби деп кайрылып атам. 25 жыл баштагы Мадумаров, 30 жаштагы Мадумаров. Бул келечек. Бүтүн Кыргызстан өтпөй калса, же Масалиев, же Асанов, же Мадумаров, биз ачка калбайбыз. Аллах канча рызкыбызды берсе бере берет. Бирок өлкө коркунучта болот, өлкө. Эгерде биз 90 жылы баягы бир шылуун аты да белгилүү болуп калды, кийин Айдан мырза менен дагы бир китеп жазабыз. Ошол 4 бюллетенди куйтулук менен чөнтөгүнө, көкүрөгүнө салып бекитпей, Масалиев шайланган кезде, Абсамат Масалиев, ошонун 4 бюллетенди бекитип чыгып кеткен киши менен мен сүйлөштүм. Ошонун үйүндө сүйлөштүм. Ошол 4 бюллетен жетпей шайла президент болууга. Кайрадан анан экинчи Кыргызстандагы балекеттин бар ошонон башталды. Эгер Абсамат Масалиев жетекчи болуп калганда, Кыргызстан мынчалык талоончулукка түшпөйт эле. Биздин миллионга жакын кыздарыбыз, жигиттерибиз тентип сыртта жүрбөйт эле. Биз момундай болуп, итке минип калбайт эле, ишенип коюңуздар. Мына көрдүңүздөрбү? Бир инсандын кара ниеттиги менен, бир
bir insandın uğurluğu menen 6 milyon kalktın takdiri ne oldu? Biroq oşonu uğurdap, katıp, 4 bültendi çöntögüne salıp alıp çıkıp ketken kişinin kийинки ömürü Allah saklasın anday ömürden. Öte jaman bitti. Öte keyişli avalda ketти. Adam emес, mış kıylay turgan avalga düşüp ketти. Sebep nazar var. Allah Taala barın görüp turat. Uşuncha elдин rızkıсын kıyıp, jeke özünün kızıkçılığı üçün. Etegi bir жерге жеткен жок. Öte jaman avalda ketти. Allah uşundan saklasın. Deputat bolbosoң bolbой ele koy. Bирок элдин назарынан калба. Элдин каргышынан калба. Мына ошол нерсени мен сиздерге тирүү тарыхтын күбөсү катарында айтып атам. Айтты, туура ушундай болуп 4 бюллетенди алып кеттим эле. Себеп мени Абсамат Масалич момунтип капа кылып койгон эле деп айтты. Курсан Асановго сөз берели. Өзүнүн эки ооз сөзүн айтсын, андан кийин бизге бата бересиздер, уруксат бересиздер. Келиңиз Курсан мырза. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу кызыкалы туугандар. Бүгүнкү күнү жалпы элге эмне жетпейт? Үмүт, чындык, акыйкаттуулук. Кылым карыткан элибиздин өтө көп жакшы сапаттары бар. Элибиздин башына караңгы түн түшкөндө коргой турган баатырлары бар. Акылман ойчулдары бар. Чыган кыргыз уулдары бар. Бирок кыргыз элибиздин 3 касиети бар жаман. Бул кошоматчылык, эки жүздүүлүк, анан көрө албастык. Баткендик тууганы кыргыз эли жалпы бардыгы бүтүн Кыргызстанга өз добушун берет деген ишеничтемин. Бүгүнкү күнү ак менен каранын, арам менен адалдын, абир менен байлыктын күрөшү болуп жүргөндө Кыргызстан ушу мен кандай турган болсом жардын чекесине келип бүгүнкү күнгө турган учуру. 4-октябрда силер биздин заманды өзгөртө турган, силер добушуулар менен төңкөрүш кыла турган күн болсун. Ылайым жараткан колдоп бүтүн Кыргызстан ошол күнү жеңип чыксын. Буюрса, Адахан Кимсанбаев баштаган партия келген болсо, биз 3 нерсени bir айдын ичинде аткарабыз. Балким 3 күндүн ичинде. Бул жемкорлорго, ууруларга, уюштулган кылмыштуулук карасыбы, агы болобу, бардыгын ордун көргөзөбүз. Жегендерин кустурабыз. Арнабыз абир менен ошол күнү барып добушуңарды бүтүн Кыргызстанга бергиле. Рахмат сиздерге. Мен урматтуу жердештер, туугандар, мен дайыма сыймыктанам. Мен фамилиям Масалиев. Мына бир сөз берген мен түшүнүп атам. Партиядан партияга. Жок, мен 1981-жылы коммунист болдум, ошо коммунист болуп жүрөм. Кудай буюрса, коммунист болом. До конца. Себеби мага сиздерге караганда өтө оор болуп атат. Мен фамилиям Масалиев, атамдын аты Абсамат болгондон кийин мен көп нерсени силерге окшоп айта албайм, жасай албайм. Милдетим бар. Бираз кыйшык болуп калса, аксакалдар урушат. Бираз кыйшык болуп калса, жаштар үйгөтө баштайт. Бирок азыркы шайлоодо чыныгы элдик партия бүтүн Кыргызстанды бет таптым. Биздин партиябыз азыркы айтып кеткенден кийин ушул партияны колдошубуз керек. Себеби ушул партиянын талаптары биздин коммунисттердин талаптарыбызга дал керек. Коммунизм мезгилиндеги, социализм мезгилиндеги жетиштиктерге биз эми жеттенге аракет кылышыбыз керек. Деп ошондо болуп турат. Ошондуктан мен сиздерди чакырам. 4-октябрь күнү коркпостон, уялбастан барып туруп бюллетенди 8-нөмүрдү белгилеп койсоңуздар, ушул партия анын командасында мен да сиздерге кызмат кылганга даяр болуп турам. Бар болуңуздар. Assalamu alaikum, урматтуу агайындар, эже карындаштар, бир туугандар. Аз мына жигиттерди карап сүйлөп алып күлүп турабыз. Менин көп сөзүм көп. Ушундай ичим толуп, жүрөгүм ооруп, ичим ачышып турат. Бирок убакыт жок экен. Биз күлүп турабыз, азыр Кыргызстан шундай коркунучта турат. Биз аны түшүнбөй турабыз. Азыр Кыргызстанда согуш, уруш болуп атат. Кандай согуш, уруш? Арам менен алал, чындык менен жалган, ак менен кара согуш болуп атат. Биз кайдыгер карап туруп берген болсок, ушул
Biz anal da unutuladi, çындıq da unutuladi. Hadisi mazmunda keledi. Turгандар, bir жаман туура эмес иш болуп аткан болсо, ошону колуң менен токтот. Колуң менен токтото албаган болсоң, тилиң менен токтот. Тилиң менен дайым токтото албаган соң чыкпай карап турган бул иманыңдын алсыздыгы, иманыңдын төмөндүгү. Көрүп атабыз, өзүбүздүн бир туугандарыбыз, досторубуз жүгүрүп жүрөт. Мына да өзүбүздүн балдарыбызды коюп, буларды көрсөтүп коюп, аркасынан аждарлар келатат. Туугандар көзүбүз ачайлык, ойгонойлук. Кыргызстан туңгулукта турат. Менин сүйлөшүмөс ийрегим келип атат. 90-жылдан бери мен дагы Кличком депутатмын. Менин атым Насылбек Абдурахманов. Мына азыр бийликтегилер карагыла. Ууру десек ким? Кече уялчак депутат айтты го. Жантөре Сатыбалдиев. Жантөре, сиз өзүңүздүн 10% долаңызды алып эле отура бербейсиз деп. Жасай жакшысын айтып атат. Значит, өкмөттүн 10% алып отурган уур экен го. Оны кимибиз көрбөй жатабыз. Анан кийин мен башка нерсени коеюн, кече эле Кытайдын эмеси келип атат. Дипломаты келсе, биздин президентибиз айтып атат. Карыздын мөөнөтүн кичине узартып турайлык дейт. Төлөй албай жатат экенбиз. Дагы эле карыз алып атат. Айналайын туугандар, ата бабадан калган сөз бар. Жериңе көзүн албай турган коңушуңдан карыз сураба деген. Эртеге биз кул болобузбу? Бул өкмөткө ишенич жок. Себеби көрдүңөр, жыштыктарды саткан бажакей өзүнүн тууганын коюп алса 4000 десеңер 900 миңден айлык алышып отурушат. Эмнеге түшүнбөйбүз? Дагы ошолорду чайлаганы кетип атабыз. 10 миң сом агитаторлорго берип коюптур. 10 миң сом аламын бир айда. 10 миң сом мүмкүндө төгөйт, анан кийин 5 жыл. Эртеге Адыхан эмес, 5 жылдан кийин Мамыт бириңди койсоң дагы оңдой албай калышы мүмкүн. Туңгулукка түшүп кетип атабыз, токтошубуз керек айналаңдар. Иманга келейлик. Hiç bolsa kolumuzdan bolsa tilimizden toktatoyluk. Gelecekte baldarımızın, nevrelerimizin geleceğini oylayluk. Çıldığı tüybe tırayluktu. Bir başta dinleyin bir yolunuz. Camadı hamur aytıp ketkenci. Hiç kim öldürülü ayt agar senin günü soğun bitmeyen bolsa. Bir de sen aytıp koyayım, menin kudamın apası 89'ga kirgen. Davleniyesi var, karıgan davleniyesi var, asmatik. Keçe duhtaronuy pneumonia boldu, ölet dedi, Kuda'nın emri menen ölgön jok. Asmatik, davleniye 200, 89'ga kirgen kampir ölmedi. Значит, bu maçı, bayağı Çınıbay degen депутат berdi, unun magnatı, milyoner, ölüp kaldı o. Milyon doğru jardan bermedi o. Tuğandar, bir başta bir ölüm. Toktatoyluk aynanaydı. Aram, jegenin aram aytıp ketdi, dağın bir nerse çubaqtın aytkanı var. Tuğandar, anası bir jaman adamdı депутат kılıp koygan bolsak, 5 yılda kançalık uğurluk kısa, kançalık günah iş kılan bolsa, oşoga biz sebep gerekenbiz, oşonun günahsın beraber cevap beremiz. Bir tuğandarımızdı dozoktan saktaylık. Yok degende moyunumuzdan sakıt, aynen kayıp bularam deylik. Toktatoyluk, kaytaylık, imanga keleylik. Keçiresine sözüm kap, bakıra önümden. Yok, yürekte batbayıp da aytmasam jarılıp ketem. Amin. Allah'ım, sen merimdisin. Keçirimdilerden keçirimlisin, bereşenlerin bereşenisin Allah'ım. Sana kana sığınabız, senden kana surayız Allah'ım. Maşı elibizge, yurtubuzga, mamleketibizge tınçılık, amançılık, tokçuluk, arsançılığını bergen. Munaşı Kırgızstan'dan egemendүүлүгүнү tübölüktүү kılıp bergen. Allah'ım, munaşı turgan jigitlerdi sebep kılıp. Kırgızstan'ımızda özün oңдогун Allah'ım. Munaşı jigitler bel baylaşıp çıkışıptır. Şularga da güç kuvat bergen, imam bergen. Balacakası menler tınç bolursun, el üçün, çın yürekten işte berişin nasip. Allah'ım maşı turgan elge dağın, çöğüge salgın Allah'ım. Aytkı barıp kaytıp ketmesine ege. Çındap elge yurtqa dep bültende salıp, bütün Kırgızstan'da şaylap. Anan keşirke kegenler, Allah'dan kanday telegen maksat teleğenler olsa, şari'i maksat teleğenimiz Allah'ım özlerine öyle versin. Kırgızstan'ı ösüp aldığında bay memleketler olsun nasip kılın Allah'ım. Amin.